Урматтуу Нурбек Өмүрбекович, мен демилгечи катары ушул профсоюздун ичиндеги болуп аткан нерсени башынан бери ушул катышып келатам. Уруксат берсеңиз мен мындай эле кеңири бир кичине айтып берсем да, ушу биздин депутаттар деле билип калды болуш керек. Буга суроого жазылып, анан бере берүүнүн деле кажети жок. Азыр депутатыбыз Ирина Юрьевна сурай бербедиби? Почему не защищаете, например, права трудящихся деп? Как они будут защищать, если они на два блока разделились? Сегодня там вообще бардак идет. Сплошь рядом. Который, айтып атпайбы, мүлктөрүнүн баарын тең вы передали или там отобрали деп. Никто не отобрал. Они сами согласились и продали, и передали до этого. Некоторые, которые совесть проснулся, и сегодня судиться начали. А так они договорились, 29 членов совета, например, и продали, за мизер продали, элдин мүлкүн в свое время. Там бардак, 52 иш косколгон буларга. Гвоздика деген пионерлагерде 70 соток жерге юг береке, алмашып ийген. Достуктун 47% акциясы сатып ийишкен. Абдырахмат Достуктун атын өзгөртүп, Абдырахмат атындагы гостиница кылып переименовать этип атышкан. Гостиница саякатты мурунку директору аренда калып Кытайларга берип, зым менен тордоп, бүгүнкү күндө жерден ишин кылып атат. Апшырата түштүктөгү бюро путешествия дегендер, анан жанакы Жалал-Абад курорту, Ысык-Ата курорту, Домотук, Чолпон Ата бир дагы тыйынды аякка сарп кылып булар оңдогон жок. Оңдогон жок. Депозитке акча салып алып, бухгалтери менен председатели бөлүп алып, иш кылып атышат. Айлыктары 150 миңден 400 миңге чейин коюп алышып, заграницага жылына 25 жолу 23. Мен 20 секунд кош бергилечи. Анан мен баягы маалымат катары айтып атам, 3-чү окууда эч өзгөртүү киргизе албайбыз. Эжикте эл өткөзүп бергиле ушул мыйзамды деп атат. Ушул мыйзамды колдоп берсеңиздер, мен ушу Садыр Нуркожоевичке да кайрылат элем, ушуга кол коюп бир порядок кылып берсек, жакшы болот эле. Бул тарап порядокко келбесе болбойт. Чапанын кие албаган, көлөчүн кие албагандар кетиш керек дагы, неберелерин кучактап үйүндө отурсун, айерге барып алып, мен тиги профсоюзду башкарам дебей. Иштешсин, иштей тургандар. Чоң рахмат. Рахмат.